Жалал Абад колледжинин экономикалык жана юридикалык бөлүмүнүн студенти Усманова Диана. Өтө турган сабагыбыз информатика, эжеке Зарзаматова Чынара Жумалиевна. Бүгүнкү сабактын темасы электрондук таблица Microsoft Excel. Microsoft Excel бул Windows жана Macintosh иштетүү системалерин башкаруусу менен иштеген компьютерлер үчүн Microsoft Corporation иштеп чыган программа. Электрондук жадыбал деп Microsoft Excel'ди айтабыз. Бул программа математикалык, графикалык, текстик жана сандык таблицалардын кызматын аткарат. Бул жерде Excel'дин структурасы, негизги меню, саптын башы, куралдардын панели, талаанын аты, формула сабы, активдүүлүккө иштетүүчү талаадан турат. Терминдер жана түшүнүктөр. Электрондук таблицаны жаңы ачканыңызда книга 1 деп аталат. Ар бир книгада листтер болот. Листте 65536 сап жана 256 мамиша бар. Электрондук таблицалардын артыкчылыктары: маалыматтарды киргизүү жөнөкөйлүгү, редакторлоодо мүмкүнчүлүктөрү, формулаларды кеңири колдонуу. Уячанын аныктамасы: таблицанын ар бир уячасына ыкчам эстин тиешелүү таалары туура келет. Ар бир уячада текст, формула же сап болушу мүмкүн. Таблица мамычалардан жана сапчалардан түзүлгөн объект. Таблицанын параметрлери ячейканын параметрлеринин касиетин алат. Иш китеби: электрондук таблицада түзүлгөн документ иш китеби же жөн эле китеп деп аталат. Иш китеби жумушчу барактардан турган китепче элестетет. Формула коюун үйрөнөбүз. Барабар белгисин коебуз. Курсорду мышка менен А2 уячасына алып барабыз. Көбөйтүү клавишасын басабыз. Курсорду мышка менен F2 уячасына алып барабыз. Акырында Enter клавишасын басабыз. Сиздер үчүн суроо: Excel кандай программа? Текстер менен иштөөчү, презентация түзүү, электрондук таблица. Албетте, электрондук таблица. Бул көбөйтүү таблицасы. Бул электрондук таблица Excel. Табышмак: дисплей мен боломун, атка кономун. Клавиатура берсе команда көрсөтүп коемун. Албетте, монитор. Бул бир жумалга бар айынын жадыбалы. Сабактын акырында сиздер текшерүү үчүн бышыктоо. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.